Yakınları azimge kaalabыз uzun ömür, çın densoğluk, jana çagarmachılık elbүү. Azimesi Dırlar ödesinde ikinci oğulдағы қаламгерлер сайты. Azim Байка мыякта туруп, Кенис Байка. Чармыстале Азим Байка. Сага ошол узун өмүр, чын денсоолук, чыгармачылык элбүү, чыгармачылыгың арта берсин дейм. Дырlar ödesinde кай жакшыларың бар экен, сен экинчи жолу көрүп атышмын, мен анын доктун оорубасыктуу жакшыларың бар экен. Ушундан жазбай осундай. Анан ошондой эле Макмал креатив чыгармачылык бирикмесинин атынан төш белги таркоо болсо деп коесуздар. Төш белгинин атынан нечесиздер алтын сыя төш белгиси менен. Алтын сыя төш белгиси менен Азим Сатынкулов сыйланат. Бөлігін тапшырылып, байқағаны діл түрінің қол чабылар осы туғандар. Саламатсыздарбы, бүгүнкү адабий кеченин катышуучулары. Азим бүгүнкү тоюм, бул алгачкы тоюм. Байка айтып кеткендей, чаң эле келгенде карлыгачтардай болуп, эми чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Калемин курчуй берсин. Жана дагы ушул Азимди ушул жарык дүйнөгө алып келген апасына дагы таазим этебиз. Ушул даражага жеткирген азыркы убакта дагы балам деп ушул чыгармачылыгын жакшы батасын айтып, тилегин айтып отурган Азимдин апасына таазим этебиз. Денсаулыкта болуңуз. Азим сиздин балаңыз болсо биздин деле балабыз. Азим акынын эми Алыкулдай акын болуп, Панчыбоо районунун Телман айылынын атын чыгарган, атаңдын атын чыгарган жакшы чыгармачыл адамдан болуңузду каалап кетебиз. Анан мен Жайыл ата коомунан келип жаткандан кийин коом жөнүндө айтып коеюн. Азим 5 январь күнү быйылкы жылы Жайыл ата коомуна мүчө болуп, бөлүгүн алып бизге дасторкон жайып, Куран окутуп, ушул Жайыл баатырга таазим этип келген эле. Анан биз дагы Жайыл ата коомунун мүчөлөрүнүн атынан дагы ушул жаш акындын келечеги кең болсун, ден бекем болсун, жакшы ийгиликтерди каалап, биз дагы Жайыл ата коомунан кур келбей, биз дагы анча кичине белектерибиз бар, уруксат берип коюңуздар. Анан бул жерде мынакей мен көрсөтүп коеюн. Жайыл ата кайрымдуулук коомунун атынан бир жагында Жайыл баатырдын, бир жагында Темиржан эненин сүрөтү тартылган жылдын мыкты мырзасы деген наам менен биз сыйлап жатабыз. Аздек деген ыйык таланты менен поэзия дүйнөсүнө кошкон салымы үчүн сыйланып жатат Азим Сатынкулович. Анан Жайыл баатырдын дагы сени колдоп жүрсүн. Бул жакта дагы кээ бир адамдар билбей калышы мүмкүн. Кыскача айтып коеюн, Жайыл баатыр. Жайыл бизде мындан 230 жыл мурун Жайыл кырынды деген чоң салгылашы болгон. Ошол салгылашыда баатырдыгын көрсөтүп курман болгон. Жайыл баатыр эле баатыр болбостон ошол кыргында